Анда эмесе баштадык. Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар. Бүгүнкү вебинарга кош келиңиздер. Вебинарыбыздын темасы бул ишкердиктин укуктук негиздери. Биздин бүгүнкү спикерибиз Мерим Мурсалиева, Кыргыз-Швейцария банкы жабык акционерлик коомунун башкы бухгалтери жана TFC консалтинг жоопкерчилиги чектелген коомунун өнөктөшү. Бул вебинарда сиздер бизнести ачуудагы укуктук ченемдер жана салык маселелери боюнча маалымат ала аласыңар. Анан суроолоруңуз болсо жооп дагы сурасаңар болот. Бул бизде суроо жооп сессиясы дагы башталат. Азыр биз вебинарды башташтан мурда биринчи эрежелерди тактап алсак жакшы болот эле. Биринчи эреже бул бардыгыбыз микрофонду жана видеону өчүрүп коебуз. Анткени бул башка катышуучуларга тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Экинчи эрежебиз бул фамилия атыбыз толугу менен жазылдыбы, iPhone аттуу же атыбыз фамилиясыз кирип калганда сураныч өзгөртүп койсок, эгерде кантип өзгөртүүнү билбесеңиздер, чатка жазып койсоңуздар болот. Биздин суранычыбыз бардыгыбыз атыбыз жана фамилиябызды жазып коюш. Айгерим. Жумагүл эже, микрофонубузду өчүрүп коебуз, анан фамилия атыбызды өзгөртүп коебуз. Фамилия атыбызды өзгөртүштү билбегендер бизге чатка жазып койсо болот. Бул экинчи эрежебиз. Үчүнчү эрежебиз бул эгерде силерде суроолор пайда болсо бүгүнкү тема боюнча бизди спикер сүйлөп бүткөнгө чейин силер чатка жазсаңар болот суроолорду. Эгерде сөзсүз түрдө мына ооз-эки же түздөн түз суроо берем дегендер болсо, андай дагы мүмкүнчүлүк болот. Андай мүмкүнчүлүктү сиздер спикердер сүйлөп бүткөндөн кийин суроолорду берсеңиздер болот. Кийинки эрежебиз бул вебинардын аягында биз сиздерге бир шилтемени жөнөтөбүз. Ал жерде биз бүгүнкү вебинарды баалап беришиңиздерди суранабыз. Бул эмне үчүн өткөрүлөт? Бизде вебинарды кийинки ушуга окшогон онлайн иш-чаралар болот, вебинарлар болот. Аларды силерге ыңгай жана пайдалуу жана жакшыртуу максатында биз ар дайым сурамжылоо жүргүзөбүз. 1-2 минутта вактыңар кетет. Вебинардан чыгыштан мурда силер ошол ссылка аркылуу өтүп, шилтеме аркылуу өтүп, сурамжылоого жооп берип коюшуңуздарды силерден бардыгыңыздан суранабыз. Анда эмесе биз вебинарыбызды баштайлы. Биринчи сөздү мен коллегам Элдияр Сыдыковго сөз берем. Элдияр Сыдыков бул Пикош инновацияларды өнүктүрүү борборунун программаларынын менеджери. Сиздерге бүгүнкү биздин программалар жөнүндө маалыматты берип кетет кыскача. Андан кийин биз спикерибизге сөз беребиз. Элдияр, сизге сөз. Чоң рахмат, Надира. Саламатсыздарбы бардыгыңыз, урматтуу катышуучулар. Пикош бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборуна сиздерди куш келипсиздер демекчимин. Презентация өткөнгө чейин мен сизге бир бизнестин өнүгүү мисалын айтып кетсем, бул Эко Хаус мейманкана жетекчиси Абдурасул аке. Абдурасул аке өзү мурда кичинекей үйдөн баштаган, 5-6 комнатасы бар эле, бөлмөсү. Ошол бөлмөнү мейманкана катары иштеткен. Бирок убакыт өткөн сайын атаандаштар көбөйүп, конкуренттер көбөйүп, алардын бизнеси уже киреши аз алып келе баштайт. Ошондо Абдурасул аке архитектура адиске кайрылып, консультант, кеңешчи архитектурный планды сыздырган. Ушул жерде негизги айткан идеям бул албетте документти дайыма так алып барып кетиш керек. Архитектурный пландан кийин ал уже шаардын архитектурасынан уруксат кагазын алган. Эми Пикош борбору жөнүндө айтып кетсек, бизде Бишкекте 2020-жылы ачылган, Ошто 2021 жылы. Пикош кызматтары жөнүндө айтып кетсем, бул биринчиси ишкерлерге акселерация программаларды уюштуруу, экинчиси ишкер кеңешчилер жана бизнес устаттарды азыркы уже бизнес уюштурулган бизнеске тартуу. Вебинар окутууларды өткөрөбүз, эл аралык таанышуулар жана байланыштарды түзөбүз, онлайн окутуу аспаптар жана инвесторлор, демөөрчүлөрдү тартканы дагы жардам бере алабыз. Ар бирине тактап кетсем, акселерация программалары бизде көп өтчү. 20-жылы
Пандемия байланыштуу мисалы үчүн IT акселерацияны өткөргөнбүз. Бул жерде 20 чакты бизнестер азыр ушул программа негизинде иштеп жатышат. Бизнес өстүр кыргызча жана орусча өткөрүлгөн. 20-жылы пандемия менен байланыштуу биздин көп жарандар дагы кайра келишкен Кыргызстанга. Ошолорго жардам катары биз дагы мигрант ишкер деген программаны уюштурганбыз. Бунун натыйжасында 12 адам азыр бизнесин ишке ашырып жатышат. Жаш ишкер программа азыр Пикош офис өткөрүп атат. Бизде азыркы катышуучулардын арасында жаш ишкерлер бар. Жана Бишкекте азыр бизнес сайын деген программа өтүп жатылат. Устаттар, бизнес кеңешчилер айтып кетсем, бизде жергиликтүү гана эмес, эл аралык деңгээлдеги устаттар бар. Мисалы үчүн Серджио Маркити дагы башкалар, Силиконовый долинадан дагы ушундай устаттарды чакыра алабыз. Бизнес диагностика бизге уже башталды. Бул уже азыркы бизнес иштеп аткан бизнеске ылайыктуу. Бул диагностика кайсы жерлерди, кайсы бизнестин жерлерин жакшыртуу маселелерин караштырат. Сиз мисалы үчүн бизнесиңиз бар болсо, кайрыласыз, сизге керектүү кеңешчини табабыз, же өзүңүз тандайсыз. Анан ошого кеткен чыгымыңызды 80%-га чейин сизге субсидия катары кайтарылат да. Элдияр, кечиресиз, слайдтарыңыз которулуп атат. Кечиресиз, бир мүнөт. Эмичи көрүнүп атат сиздерге? Ооба, азыр көрүндү. Кечиресиздер. Ондо кичине аркага кетип калайын. Эко-хаус жөнүндө сиздерге айтып бердим. Ошо негизги идеям бул дайыма бизнесте кагаздарды жакшы алып жүрүш керек. Бүгүн дагы ушу мээримиз дагы ушул жөнүндө дагы айтып кетет. Биздин борборлор Бишкекте жана Ошто ачылган, сиздер айтып кеттим. Эми ушу 6 биздин тармактар, кызматтарды көрүп атасыздар, ишкерлерге акселерация, кеңешчилер, окутуулар, аспаптарды колдонуп атабыз, дагы инвесторлор менен байланыштуу түзгөнгө сизге мүмкүнчүлүк түзөбүз. 20-жылы акселерация программалары көп өткөн. Азыркы учурда жаш ишкер жана бизнес сайын өтүп жатат. Устаттар, бизнес кеңешчилер бизде жергиликтүү жана эл аралык деңгээлде бар. Кайрылсаңыздар болот. Бизнес диагностика тууралуу азыр айтып кеттим. Сиздердин уже бизнесиңиз бар болсо, кайрылсаңыздар болот. Керектүү кеңешчини таап, ага кеткен чыгымыңыздын 85%-га чейин кайтарганга субсидия берилет. Вебинарларды дагы биз өткөргөнбүз. 20-жылы аябай көп пандемия менен байланыштуу вебинарлар болгон, кризистен чыгуу маселелери каралган. Саны бизде катышуучулардын саны 1920га чейин болгон. Азыркы учурда как раз бүгүн бизде мээримге сөз берилет. Эл аралык жана улуттук иш-чаралар тууралуу айтып кетсем, бизде эл аралык ишкер конкурсу өтүлөт. Ошо 20-жылы бизде 2 кыргызстандык эң мыкты 100 бизнес идеяларга кирген. Ал эми ошо экөөнүн бирөөсү 20-нын эң мыкты идеясы болуп эсептелген. Биринчи орун алганда ал $500 миллионго чейин доллар алса болмок. Эми улуттук иш-чаралар тууралуу айтып кетсем, бул бизде стартап уикенд айымдары үчүн Ошто өткөрүлгөн. Бул жерде биздин Бишкектин коллегаларыбыз кеңешчи катары катышып кеткен. Бирок биз айымдарга гана чектелбей, биз мырзаларды дагы чакырганбыз. Биздин өнүктүштөр, эң негизги айткан нерсем бул ишкерликти жана инновацияларды өнүктүрүү программасы, бул DAI Global ишке ашырат. Жана биздин өнүктүштөр Борбордук Азияда, Европада жана АКШда өз тармагында мыкты уюмдар болуп эсептелет. Пикош команда тууралуу айтып кетсем, биз азырынча экөөбүз, Надира жана мен, бирок дагы биз чоңоебуз. Биздин байланыштарга өзүңүздөргө жазып алсаңыздар болот. Ошо Пик KG-ге кириңиздер жана социалдык тармакка ошол жерде шилтемелер бар. Сиздерге көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Кайрадан Надирага сизге сөз берип койсом. Рахмат. Рахмат, Элдияр. Азыр мен чатка бардыгы биздин социалдык тармактарга шилтемелерди жөнөтүп коем. Ал шилтемелер аркылуу дагы өтсөңүздөр болот.
Анда жаңы келген катышуучуларга мен эскертип кетсем, бүгүнкү биздин спикер Мерим Мурсалиева, Кыргыз Швейцария банкы жана Жалык акционердик коомунун башкы бухгалтери жана TFC Consulting жоопкерчилиги чектелген коомунун өнөктөшү. Мерим, сизге сөз. Бүгүнкү тема бизде ишкердиктин укуктук негиздери, укуктук ченемдер жана салык маселелери боюнча кенен маалымат берип кетишиңизди сизден күтөбүз. Рахмат. Саламатсыздар. Мен биринчиден сиз ПИК программасына абдан ыраазычылыгымды билдирем. Ушул менин тажрыйбамды бөлүштүргөнгө, ишкерлерге мен өзүмдүн иш тармактарымда мамлекеттик кызматтар менен кантип байланышкан нерселерди мен бөлүшкөнгө аракет кылганга силер мүмкүнчүлүк бердиңер. Чоң рахмат. Ушул семинарда мен бардык мамлекеттик кызматкерлер менен кантип иш түзүш керек, бизнес кантип ачыш керек, салык мамилелерди кандай түзүш керек айтканга аракеттенем. Мен өзүм финансы жакта адисмин, 11 жылдан бери иштейм. Жана жеке иштмерлер менен дагы иштейм. Финансыларды туура келтириш үчүн да бизнес ачыш жана туура иш кагаздарын тууралаганга да аракет кылам. Мисалы үчүн мен семинардын өзүнө кирелик. Мен Мерим, камераңызды да күгүзүп койсоңуз. Презентацияңыз чыкты. Рахмат. Камерамды чыгардым. Кечиресиздер. Көрүндүбү? Болдубу? Ооба, көрүндү, Мерим. Ошо мен айтып кетчүмүн, ушул вебинарда мен алгачкы ишкерлердин укуктарын боюнча негизги маселелерди көтөргөнгө аракет кылам. Бул биринчиде бизнес кантип ачыш керек, иш кагаздарын кандай жүргүзүш керек, салык кызматкерлери менен кандай мамиле түзгөнгө, ошол суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Биринчиден, менин өзүм тажрыйбамда, эгерде силер экономикалык иш кылайлык десеңер, бул эки формаларда түзөт. Кыргыз Республиканын мыйзамынын чегинде бул юридикалык жак жана юридикалык жакты түзбөй жеке ишмердик кылып, бул күбөлүк менен жана патенттин негизинде түзүлсөңөр болот. Мен ушул жерден көбүрөөк айтып кетейин дегем. Мисалы үчүн, силер бизнес баштайын дегенде 2-3 суроого биринчиден жооп беришиңер керек. Биринчиден силер каттоону өтүшүңөр керек. Каттоо өтүшүнө чейин силер биринчиден кандай иш менен алектешиңиздерге аныктоошуңар керек. Аны пландаштырушуңар керек. Андан кийин карайсыңар, лицензия алынабы же жокпу ушул иштериңерге. Эгерде силер кайсы жакка аныктап, кайсы иш менен иш кыларын билген болгондон кийин силер укуктук формасыңарды тандоошуңар керек. Көп жерде жеке ишкер болуп азыр экономикалык иш кылышат, же болбосо жоопкерчилик чектелген коом болуп ачылышат. Анын айырмасы кандай? Эгерде силерде бир киши же бир кишиден көп болсо, анда жоопкерчилик чектелген коом ачышыңар керек. Эгерде силер жеке ишкер болсоңор, силердин ишиңер патенттин негизинде иш кылсаңар болсо, силер патент алып ачсаңар болот. Же болбосо патенттин списогунда киргизилбесе, анда силер күбөлүк ачып иш кыласыңар. Негизи айырмасы каттоо айырмасында болот. Анткени жоопкерчилик чектелген коомду ачыш үчүн бир 7-10 күн керек. Анын процесси кичине узарылган. Эгерде жеке ишкер болуп ачсаңар, бул 1 күндүк жумуш.
мамлекеттик салык инспекциясына барасыңар, өзүңөрдүн заявлениеңарды толтуруп, и документтер, патенттер берилип, анан иш кыла берсеңер болот. Бирок мен ошо айтып кетерим, ушу семинарда башында мен силердин угуучулар менен сүйлөшкүм келип жатат, бияктан көп информация алыш үчүн, пайдалуу информация алыш үчүн силер мага айтып берсеңер, кандай иш кыласыңар, жаңы ачып атасыңарбы, семинардын аягында орто чегинде биз ошол жөнүндө сүйлөшсөк болот. Мен азыр өзүмдүн жеке даярданган слайд жөнүндө мен айтып кетип берейин. Ошо мисалы үчүн, эгерде силер юридикалык жакта ачайын десеңер, бул юстиция министрлерине кайрылышыңар керек. Биринчиден силер атты тандашыңар керек. Эгерде жаныңарда өнүктөштөрүңөр болсо, алар менен келишим түзүп, нотариуска барып, аны баарын каттап, андан кийин министр юстицияга барасыңар. Министр юстицияга каттоо жөнүндө арыз бересиңер, уюмдаштыруучулардын юридикалык жакты түзүү жөнүндө чечимин бересиңер, уюмдаштыруучулардын жөнүндө күбөлүк паспорттун көчүрмөлөрүн да бересиңер. Бияктан мен айтып кетерим, силер көп кишилер отказ алат, анткени атты тандаганда алар министр юстициясынын списогунда караш керек. Ал ат бирөөгө катталдыбы же катталды эмеспи. Катталбаса, анан ошол регистрацияга берсеңер болот. Эгерде силер жеке ишмер болуп ачайын десеңер, бул процесс кичине жеңилдетилген. Биринчиден силер өзүңөрдүн пропискаңар менен барасыңар, налоговый салык инспекциясына, ошол жака бересиңер паспортты, кайсы экономикалык иш жөнүндө силер аракет кылайын деген пландарыңар болот. Эгерде патенттин реестрине келсеңер, силер патент сатып алып, ай сайын уландырып, силер жеке экономикалык ишиңерди кыла берсеңер болот. Эгерде силердин ишиңер патенттин реестрине кирилбесеңер, анда силер күбөлүк алышыңар керек. Күбөлүк бул социалдык фонддон аласыңар. Ага өзүнчө статкомдон аласыңар, ага өзүнчө тизмеси бар. Ал дагы бат эле ачылат. 2-3 күндүн ичинде силер өзүңөрдүн жеке иш документтерин ала аласыңар. Негизи менин тажрыйбамда байланыштуу бул мындай нерсе да, башында бизнес ачайын деген идеяңар болгондо, силер өзүңөрдүн ким менен иштесесиңер, экспорткабы, импорткабы, ошолор жөнүндө суроолорго өзүңөргө жооп беришиңер керек. Анткени эгерде экспорт болуп иштеп өзүңөр эме кылсаңар, анда көбүнчө алар юридикалык жактар менен иштешет. Эгерде инвесторлорду алып келейин десеңер, алар да юридикалык жак болуп иштешет. Ошон үчүн каттоо нерсеси аябай важный, да? Ошол экинчи нерсе, көп менде вебинардан сурап калышат, айырмасы эмне? Юридикалык жакты ачыш үчүнбү же жеке ишкер болуп ачыш үчүн? Мен ошо айтып кетерим. Жеке ишкер ачыш үчүн артыкчылыктарын, нерселерин айтып кетким келет. Биринчиден, ыкчамдык, жеке ишке ачуу мөөнөтү. Бул 1 күндө силер ачасыңар. Каттоо наркы жогору эмес. Салык салуунун альтернативдик тандоосу бар. Салык салуунун салтуу жана жөнөкөйлөштүрүүнүн системалары бар. Сиздин ишке байланышкан чечимдердин кабыл алууна өз алдынча жана көз карансыздык болот. Бирок
ал нерседагы кемчиликтер бар. Эгерде силер чоңоюп, инвесторлорду алып келейин, же болбосо экспортко кылайын десеңер, ошол жерден инвесторлор кишилер жеке ишкер менен мамилеси болгонго татаал. Ошон үчүн силер бизнес ачып же бизнести чоңойтуш үчүн силер анда юридикалык жак менен иштешкен туура келет. Негизи биздин Business Doing деген журналы бар. Ал жерден Кыргызстан экономикалык каттоо үчүн аябай жеңилдетилген берилген деп айтылат. Мен караганда где-то 50-нчи орунда элинет, бирок бизнес жабыш үчүн 128-нчи орунда элинет да. Ошон үчүн ачкандан кийин жапкан таза убакта бардык жакта бияктан бизнес жабуу юридикалык жактарда бирдей, жеке ишмерлерге да ликвидация кылыш үчүн аябай татаал процесстер көп, мүмкүнчүлүктөрү көп. Бирок эми жеке ишмерлердики кичине жеңилдетилген. Көбүнчө юридикалык жак өзүнүн бизнесин жөн эле сатып ийгенге албут, арзаныраак кетет, буларды ликвидация кылыш үчүн. Ушулар нерселерди айтып кетейин дегем. Силер бизнес ачайын деген болгонду чейим. Мен азыр суроолорго жооп берсем продуктивдик болот го деп ойлойм. Ким кайсы тармактарда иштешкен, мен өзүм тажрыйбамды бөлүшөм. Азыр ар бир сөздөр, ар бир жеке ишмерлер өзүнүн кыйынчылыктарын болсо, ошолорго мен айтып бергенге аракет кылсам жакшы болмок деп ойлойм да. Чоң рахмат, Мерим. Анда эгерде презентацияңыз бүткөн болсо, биз катышуучуларга мүмкүнчүлүк берейик. Презентация бүтө элек, бизнес ачуу каттоо жөнүндө суроолор болсо, мен порциону айтып берсем жакшы болмок да. Андан кийин салык жөнүндө айтам да. Хорошо, рахмат, чоң рахмат. Катышуучулар, эгерде сурооңор болсо, мен алдын ала катышуучулар менен байланышканда бул теманы аябай маанилүү, керектүү болгонду тактап кетишти. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр биздин катышуучулардан суроолор болсо керек. Эгерде түздөн түз суроо бергиңер келбесе, чатка дагы суроолорду жазсаңар болот. Нургуль. Кол көтөргөндөр бар экен. Нургуль Мурзахматова, сурооңузду айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен суроо берейин деген. Негизи мен дагы катталбай эле 10 жылдан бери чеберчилик менен алектенип келем да. Анан быйыл энди жеке ишкер болсомбу деп менде да маселе турат да ушу боюнча. Анан бирок окутуу боюнча ачсамбы деп атам да. Ошого лицензия керекпи? Ошолор жөнүндө мага маалымат берсеңиз. Эгер мен швейный студия сыяктуу ача турган болсом, анан мен кандай документтер талап кылынат? Эгер мен дипломум керек болобу, же стажым керек болобу ушу кесип боюнча, же алар тиешеси жокпу? Ошо боюнча айтып бериңизчи. Нургуль, сиз кайсы тармакта иштейин дедиңиз? Швейный, анан чеберчилик кылам. Мен швейный студия ачып, окуу борбор сыяктуу ачсамбы дедим да. Швейни окутканга, туурабы? Ооба. Сиз эле жалгыз болосуз, туурабы? Окуткангачы? Ооба. Эгер бирөө жардамчы алышы мүмкүн, эгер эме болсо. 10 жылдан бери иштеген бул туура эмес. Негизи кыргыз мыйзамы менен мындай нерселер регистрация кылып каттоодон өтүш керек болчу, салык мыйзамы боюнча өзүнүн салыктарын төлөшүңүз керек болчу. Мен сизге бир нерсени айтып кетейин. Швейный окуу берген, бул патент менен алсаңар болот да. Ал абдан жеңил, бир айга барып патент аласыңар, ошонун негизинде силер окутсаңар болот. Лицензия эчтеке кереги жок.
силер образовательный мектеп ачкан жоксуңар. Өзү процесс каттоосу аябай жеңил болот сизгечи. Ошондон баштасаңарга мен силерге совет берейин деген да. Силер айтпайсыңар, силер ойлойсуңар бош керек, лицензия алыш керек, мында алыш керек. Жок, андай эмес. Бул именно преподавание ошондой патентированный реестрга кирилет. Ошондуктан силер бир айга аласыңар, 1,5 миң сомду. Ар бир региондун өзүнүн тарифтери болот. И ошентип силер сабак берип бизнесиңерди расширять эте берсеңер болот. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде швей ачсаңар, бул башкача патент болот. Ар бир швейный машинкага өзүнчө төлөйсүңөр. Аны дальше силер дагы бир экинчи патент алсаңар болот. Мен силерге ошону айтарым дейин дегем. Эгерде ошону ачайын десеңер. Канчадан төлөп калышыбыз мүмкүн? Примерно Сиз кайсы региондо, ар бир региондун өзүнүн экономикалык жагы менен патенттер бөлүнгөн. Мисалы үчүн Бишкекте кымбатыраак, Ошто арзаныраак болуп калат да. Нургүл, сиздин контакттарыңар чыштап кетсеңер, мен списоктарын жиберишим мүмкүн. Мен андан кийин силер менен байланышып, кандай кылып эметкенге мен аракет кылам. жакшы болот экен. Рахмат эже. Чоң рахмат сурооңуз үчүн. Кийинки суроону Айсулуу Нурланбек кызы сурооңузду берип кетсеңиз. Айсулуу, саламатсыңар? Саламатсыздарбы? Угуп атамбы? Да, улап атасыңар Айсулуу. Мен жаңы баштап атам да, меники полуфабрикаттар Нарын областынын Жумгал районунда да. Азырынча үйдөн эле жасап сатып атабыз. Анан ушу чоңураак кылсакпы деген ойлор бар болчу да. Биз кандай кылсак болот? Сиз эмненин негизинде иштеп жатасыңар? Патент негизинде иштеп жатасыңарбы? Эч нерсенин негизинде жок эле. Сиз барып патент алып, патент негизинде иштеп баштаңыз. Чоң нерсени каттоо үчүн мен кереги жок деп ойлойм. Анткени силердин дагы заготовкаңар ал дагы патентке кирилет. Ошо Нарын регионунун тарифи менен карап, ай сайын патент алып, и ошо менен силер ишке ашсаңар болот. Эмнеси патенттин эмнеси жакшы? Силер алдын ала налогторуңар, салыктарыңар төлөйсүңөр. И салыктарыңар төлөгөн үчүн силердин оборотторуңар эч кимге салык кызматкерлерин текшергенге укуктары жок. Эгерде 8 миллион порог ашпасаңар. Ошон үчүн айда сиздер дагы патент алып, иштеп, патент алган нерсе жакшы, силер чоң организациялар менен келишим түзө аласыңар. Бүт документтерди берип, силерге көп организация да заказ бериши мүмкүн. Ошон үчүн бияк жактан мен больше эмени силердин сертификацияңарга көңүл бургула дегенге совет бермекчимин. Эгерде силер майда жеке иш, тамак аш чербесинде иш ачсаңарчы, а так патент менен иштей берсеңер болот. Патентти ошондо районго барып бүтүрүш керек да, Районго барасыңар, паспортуңарды аласыңар, айтасыңар, мен момдай иш кылам, силерге ылайыктуу патентти тандап беришет. Региондордо көп эмес, 1,5 миң сом бир айына. Кандай шарттарды карашат бизден? Мисалы, жана эже айтып кеткендей эле, бизден билимибизди, жана иштеп аткан жерибизди көрүп, ушундай болобу? Салык кызматкерлери бул өзүңөрдүн экономикалык кирешелериңерди салык төлөнүшүнө карашат. Силердин сертификацияңар стандарт бул санэпидемстанция каралабы, билбейм, ошол жактачы, бирок эгерде тамак аш менен иш кылсаңар, анда сизге ошол сертификациялар керек болуп калышы мүмкүн. Чоң рахмат Мерим.
Чатка жазылган СМСтердин ичинде мага дагы списокти жөнөтүп коесузбу деген дагы сураныч болуп атат. Ошондуктан эгерде каршы болбосоңуз сиздин контакттарыңызды биз катышуучуларга берсек, эгерде мындай жеке суроолору дагы болсо сизге кайрылышса. Анда кийинки суроого, бул мына жерде чатта дагы суроо турат. Патент менен окутканда сертификат берилбей калабы дейт деген суроо. Берилет. Патент менен окусаңар, силер официальный сертификат окутуучуларга берсеңер болот. Кийинки суроону биз анда Аидага берсек, Аида дагы кол көтөрүп турат. Аида. Мерим эже, саламатсызбы? Прописка боюнча түшүнбөй калдым. Эгер мен пропискам райондо болуп, өзүм шаарда бизнес ачкан болсом, кандай болуп калат? Силер бизнес негизи жеке ишчилер бизнес прописка менен ачылат. Эгерде өзүнүн үйүндө тамак аш же иш нерселер жашаса, бирок эгерде силер региондо прописка болсоңор, бирок экономикалык жак биякта Бишкекте болсо, силер Бишкекте катталышыңар керек. Бишкекте катталып, экономикалык кайсы жерде иш кылсаңар, ошонун районуна катталышыңар керек. Эчтеке документ сурашпайт, силер келесиңер, айтасыңар, мен биякта отурам, магазиним бар, мындай, аны эсептеп берип, силерге патент берилет. Рахмат. Чоң рахмат. Суроолор барбы? Мен Мерим. Урматтуу катышуучулар, ишкерлер, мен айтып кетерим, алда каттоо нерсеси абдан керектүү. Биринчиден, силер эгерде көп азыр чоң организациялар силерден товар, продукт алса, алар банк менен кандай иштешет? Банктан физическое лицо, жеке ишмерлер, экономикалык каттоосу жок болсо, акча ала албайт. Ошону силер билип коюшуңар керек. Ошон үчүн бул аябай маанилүү нерсе. Негизи банктын чегинде жеке ишмерлер, физический лица, булар өзүнө только пенсия, зарплата ала алышат. Эгерде силер контракт болуп, экономикалык иш кылып, ошондой түзсөңөр, силерге банк силердин акчаңарды киргизбейт да, чече албай каласыңар. Ошон үчүн эгерде силер башка өнүктөштөр менен иштеп, поставщиктер менен чоңоюн деп эме кылсаңар, силер обязательно юридикалык каттоо өтүшүңөр керек, салыкты төлөшүңөр керек. Ошону айтып кетейин дейм. Негизи салык кодексибиз абдан лоялдуу деп мен айткым келет. Анткени туура салыкты тандасаңар, силер өзүңөрдүн иш жагыңарга каратылган көп деле салык төлөмдөрдү төлөбөйсүңөр. Ошон үчүн ошол да абдан маанилүү. Биринчиден регистрация кылып, кайсыз альтернативдик салык төлөөнөлөрдү тандоо. Мен азыр экинчи часть семинардан ошо айтып кетем, кандай салыктарды силер иш ачканда тандашыңар керек деп. Мерим, рахмат. Сиз кийинки темага өтөрдөн мурда мен кээ-бирки катышуучуларга эрежебизди эстетип кетсем, кээ-бирки катышуучулар фамилия аттарын толугу менен жазбай калыптыр. Мисалы үчүн Болот, Кубан, сураныч фамилия атыңарды толугу менен жазып койсоңуздар, эгерде силерге чатка жазып коюш ыңгай болсо, чатка жазып койсоңуздар дагы болот. Биз аны өзүбүз оңдоп коебуз. Башка суроолор жок окшойт. Мерим, анда кийинки суроого өтсөк боло берет окшойт. Макул, рахмат. Мен ошо азыркыбызды жыйынтыктап кетким келет. Биринчиден, ишкердик иштөө юридикалык жак жана юридикалык жакты түзүшү түрү жүзүндө ашырууга болот. Жеке ишкерлер катарында ишкердик иштин көп жакшы жактары бар. Анткени салык салуусу жеңилдетилген системасы,
жана ачып аны иштетилгенге оңой. Жеке ишкерлер эгерде алардын жүгүртмөлөрү 8 миллиондон ашып кетсе, ал НДС босогосуна кирешет. Алар товарларын же болсо товарларын импорттап экспорттаса, алар күбөлүк кана менен иштешкенге болот. Эгерде силер акционерлик коом ачам же жабык акционерлик коом ачам дейин десеңер, ал 10 000 сомдон кем эмес уставдык капитал менен ачылат. Бизнести ачуу тарабы абдан жеңил биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамынын чегинде, бирок жабуу тарабы аябай татаалыраак. Жеке ишкерлер жабуу тарабы бат жабылат юридикалык жактан көрө. Экинчи тема бул эгерде юридикалык каттагандан кийин силер салык кызматына барып салык жакты силер катташыңар керек. Мен ошо жөнүндө айтып кетейин көбүрөөк. Анткени ал да аябай маанилүү деп нерсе деп ойлойм. Негизи бизде салыктын мындай түрлөрү бар. Пайдага салык 10%, налог с продаж деп коет на русском. Сатууларга салык, налог с продаж, пайдага салык это налог на прибыль. Кошумча наркка салык бул НДС. Эгерде өзүңөрдүн жүгүртмөлөрүңөр 8 миллиондон ашып кетсе, анда силер кошумча нарк салыкка катталышыңар керек. Киреше салыгы бул физический лицолор төлөшөт, подоходный налог деп коет. Акциз, кең байлык пайдалануу салыктар, жер салыгы, мүлккө салыктар. Мен айтып кетейин, негизи мындан салыктардан тышкары салык кодексинде жеңилдеткен салыктар бар. Бул единый налог деп коет. Ал болсо эгерде силердин кирешеңер 30%-тен көп болсо, чыгашыңардан 30%-тен көп болсо, анда силер общий режимге киресиңер. Эгерде силер кирешеңер 50%-тен көп болсо, тогда силер единый налогко кирсеңерге, анда силерге жакшы болот. Анткени салыгыңар силер асыраак төлөп каласыңар. Андан тышкары мен айтып кеткендей, патент, налоговый контракт, бирок алар обороттору чоң бизнестер алып кете алат. И мен ошол жерден дагы айтып кетерим, салыкты кандай салык тандаш үчүндөн кийин силер билишиңер керек, кантип салык кызматкерлери текшерүүчүнү кылат. Биринчиден, текшерүүчүлөр көчмө жана камералдык деп бөлүнөт. Юридикалык жактар камералдуу, көчмө жана рейдовый текшергенге мүмкүнчүлүгү бар салык кызматкерлеринин. Биринчиден, эмне деген камералдык текшерүүлөр? Бул силердин отчетуңар туура эмес болсо, эгерде өзүңөрдүн өнүктөшүңөр силер менен иштешкен налоговый салык кызматына башка данныйларды берип, сиз туура эмес данныйларды берсеңер, анда силерге камералдык проверка келет, текшерүүлөр. Көчмө булар рейдовый текшерүүлөр, алар риск тууралуу ишмерлерди тандашат. Мен ылдый жака андан айтып кетем, кандай нерселер бул салык рискине кирет, анан кайсы нерселер ошо текшерүүчүлөргө көп кармалат эмес, көп текшерүүгө мүмкүнчүлүгү болот да.
Күбөлүк боюнча жеке ишкерлер, мен айтып аткан, алар дагы юридикалык жактар баардык нерселер менен текшерилет. Патент боюнча алар камералдык боюнча текшерилет, бирок патент силер мен айтып кеткенсиздер алдын ала төлөйсүңөр налог. И ошондо алардын суроолору болбош керек. И текшергендери көп болбойт. Бирок булар эмеге тиешелүү эмес. ККМ, кимде ККМ болсо, аларда контрольный закупка деген болот. Салык кызматкерлери контрольный закупка келип, силер чек бересиңерби? Ошолорду да текшерип кетиши мүмкүн. Это рейд контроль болгону менен. Негизи 1 жылдан кем эмес, 3 жылда бир жолу текшерилиш керек. Бирок азыр постановление чыккан, 22-жылга чейин эч ким текшерилбейт деп. Негизи силер өзүңөрдүн укуктарыңарды билишиңер керек. Текшергенде кандай укуктарыңар бар? Биринчиден налоговый инспектор келип, жөн эле силердин бизнесиңерге келип текшергенге укугу жок. Аларга өзүнчө буйрук болуш керек. Буйрукта өзүнүн негизи требованиялар бар, ошолордун баарын инспектор көрсөтүш керек. Анын ичинде канча убакта силер текшерилет, кайсы участогуңар текшерилет. Ошол эле участоктарды, документтерин силер беришиңер керек. Биринчиден, экинчиден инспектор буйрук менен жана күбөлүктү көрсөтүш керек. И ошол инспектор буйруктагы инспектор только силердин бизнесиңерге кирип текшергенге мүмкүнчүлүгү бар. 30 календардык күндөн көп текшерилбейт. Негизи орточо убакыт 10 күндөн уланат. Чоң уюмдарды алар 50 календардык күндөн гана текшерет. Негизи салык кызматкерлери КГСте келип башка силердин предмет проверкадан башка документтерди сурашы мүмкүн. Ага обоснование болуш керек. Өзүлөр буйруктун ичинде айтат, кайсыны текшергенге укукту бар. Ошол документтерди силер беришиңер керек. Ошол важный момент. Мисалы үчүн, же болбосо встречный проверкалар болуп калат. Эгерде силердин өнүктүштүңөр, силердин продукция берген сатуучуларга уголовный дело ачылып, же болбосо алардын текшерген болсо, аларга келип силерге встречный проверка болуп калышы мүмкүн. Ошолор просто важный момент, силер өзүңөр аны билишиңер керек. Мен силерге налоговый салык инспекциясында жакшы брошюралар бар экен, ошону жибергенге да аракет кылам. Можно, да, будет? Ошол жөнүндө айтып кетким келет. И мен азыр ошо риск факторлорун айтып кетким келет. Кайсыларды салык кызматкерлер биринчи очередь текшерет? Бул биринчиден декларациянын кирешелеринин маалыматтарына, мамлекеттик органдардын башка кызматтарына маалыматта дал келбештиги. Мисалы үчүн силер декларация толтурасыңар, машинем жок деп, бирок КРСте силердин машинеңер болсо, контрольный проверкалар болот. Ал бул фактор силерге келип, силердин экономикалык ишиңерди текшергенге. Салык отчеттору зыян тартууларды чыгылдаруу. Негизи салык кызматында аналитикалык бөлүмү бар. Алар ар бир бизнести, ар бир сфераларды билет, канча доход алат, канча статистика менен боюнчачы. Эгерде силер ар бир жылы мен убыттамын деп айтсаңар, мен кирешем жок десе, алар да риск факторго кирип силерди текшериши мүмкүн. Эсеп, счет, фактура жана башка салык төлөнүүчүлөрдүн тарабынан берилген маалыматтарды дагы туура эмес берсеңер, алар дагы
бул риск факторлорго кирет да. Ошону сиздер билип коюшуңар керек. Эгерде башка гос органдарга отчет тапшырып атсаңар, ошолор налоговый орган, салык органдарга тоже ошол маалыматтар берилиш керек. И анан административ айыптарды айтып кетейин. Салык отчетторун бербөө жана салыктарды төлөбөө бул жеке жактан үчүн 20 000 сом, юридикалык жактар үчүн 100 000 сом. Экономикалык ишсиз салыксыз каттоосу жүргүзүү бул айтып атпады беле эже да? Мен 10 жылдан бери өзүм ишке өзүм жүргүзсөм деп, бул жеке жактарга 20 000 сом, юридиктик жактарга 100 000 сом. Бул административдик айыптар. Калк менен акчалай эсептөөчүлөр контролдук кассалык машиналарды жүзүгө ашыруу. Алар болбосо, аларга дагы 20 000 сом, жеке жактарга, юридикалык жактар үчүн 100-200 000 сом. Негизи калктар менен иштесеңер, силер ККМ контролдук кассалык машиналарды коюшуңар керек. Бул налоговда жазылган. Налоговиктер контрольный закупкага келип, силердин алуучулар болуп келип, ошол жерден рейдовый контроль болуп калышы мүмкүн. Ошондой нерселерди силер билишиңер керек. Ошол азыр дагы суроолор болсо, мен кубанычтамын ошолорго айтып бергенге, жооп бергенге. Рахмат Мерим. Чатка бизге суроолор келди. Биздин катышуучубуз сурап атат. Саламатсызбы? Биз мал чарбачылыгы боюнча бизнес кылсак туура болобу деп. Болот. Аны бизнес кылыш үчүн силер экономикалык каттоодон өтүшүңөр керек. Андагы патент ошолорду караш керек. Силердин ишиңер патентированный или патентке кирбейт. Рахмат. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Мен патент менен иштейм. Патенттин срогу өтүп кетсе штраф төлөйсүн дешет. Ушул туурабы? Мисалы мен марттын 15-inde патентимдин срогу бүтүп калса, мен 17-inde барсам, штраф чыгабы? Негизи 15 мартта патентти силер узартышыңар керек болчу. Же болбосо заявление жазышыңар керек болчу 2 күнгө о временном приостановлении. Алар туура айтып атышат. Дагы бир катышуучубуздан суроо бар экен. Акмарал Акбашева кол көтөрүп жатат. Акмарал. Саламатсыздарбы Мерим? Саламатсың. Мен сурайт элем, биздики турфирмада ККМ аппарат боюнча суроо берсе болобу? Ооба, сиз кичине жакшы угуп айтасыз, Акмарал, кичине эмет айтсаңар. Кечиресиз, саламатсыздарбы? Азыр угулду. ККМ боюнча вопрос жооп суроо берет элем да. Бизде деген турфирмада анан көбүнчөсү туристтер белгилүү да, что эме алар деген иностранцы же, чет өлкөдөн келет. Анткени алар болсо, сиз айткандай бизге банкка төлөйт да, аларга ыңгайлуу да, ал системачы банктан төлөгөн. Анан анткени бизде ККМ аппарат алышыбыз керекпи? Анткени биздики ОСО да организациябыз. Негизи налоговыйда айтып атат, алыш керек депчи, анан мен болсо заявление жазайын деп аткам да, ошо туурабы деп ойлойм да, бизге ККМ аппараты кереги жок депчи. Анткени сиз айтып атасыз, азыр албаса штраф төлөйсүңөр депчи. Жок, ККМ аппараты, мисалы үчүн, силер ОСО болуп физический лица менен иштеп аткандан кийин ККМ аппараты наличка менен иштегенге берилет да. Мисалы үчүн алар вам переводят же на расчетный счет. Ака берсеңер болот. Бул ККМ силер непосредственно барып наличный расчет кылып, силер көргөндө ошондо силер ККМ беришиңер керек. Силерге ошо налогого бөлүшүңөр керек. Кайсы безналичный менен кетти, кайсы наличный менен кетти. Наличный менен кеткендер болсо, анда силер ККМ барып, ошого выбивать этип беришиңер керек. Анан экинчи вопросум, бул деген азыркы налоговый системада кайсы эмелер каралган? Мисалы,
чет өлкөдөн келген же чет өлкөдөн иштеген фирмалар менен мисалы башкача салык эмеси барбы? Бар. Же башка же биз Кыргызстан ичиндеги эле эмелер менен көрөбүз деген да? Мындай негизи Кыргызстанда акча алып экономикалык иш кылган үчүн баары салык салыныш керек деп ойлойм. Салык салыныш керек да. Мисалы үчүн эгерде иностранных организациялар биздин граждандардан доход алса, мисалы үчүн процент доход, бул силер доход төлөгөн убакта как налоговый агент 10% кармап калып салык доход на нерезиденты деп айтылат да, ошолорго налоговыйга отчет тапшырасыңар. Бирок алар да өз жактан налог төлөшөт. Кээ бир мамлекеттер өзүнө Кыргызстан менен мамиле түзүлүшкөн. Ага соглашение по избежанию двойного налогообложения деп коет. Ошол ал салык сайтында табасыңар, кайсы мамлекеттер менен бизге келишими бар. Мисалы үчүн Арабский Эмиратта келишим 0, Швейцарияга 5%. Ошол келишим менен силер кармап каласыңар ошол салыктычы. Бирок ал үчүн өзү да процедурно өтүшүңөр керек. Алар биздин салык инспекцияларга, өзүнүн салык инспекцияларга керектүү документтердин баарын бериш керек. Керектүү документтер жок болсо, силер өзү жөн эле ал соглашенияны ишке ашырып 5% же 0% кармап кала албайсыңар да. По умолчанию 10% кармап калып силер беришиңер керек ал акчанычы. Анан бир вопрос болуп атат да дагы. Мисалы, ал организация боюнча айттыңар, жеке адам жөн эле эс алганы келсе, алардын налогун кандай эсептешибиз керек биз? Ал налог с продаж элет. Эгерде безналичный алардын налогу жок болот. Биздики упрощенный система налогообложенияга өткөм да 20-жылдан баштапчы. Анткени ал аябай ыңгайлуу болот экен. Анан биздин турфирма жаңыдан эле ачылып атабыз. Сиз айткандай 8 миллиондон ашып кетпейт экен чегибиз. Жаңыдан ачылгандан анан биздики деген турфирма болгондо ал көп группа менен кишилер келбейт. 1-2ден эле туристтерди тосуп алып, анан машина менен Кыргызстанды көрсөтөт да. Алар каалаган жерде. Но быйылкы 20-жыл сиз билгендей, баарыбыз билгендей пандемия болуп, жакшы келген жок да, вообще эле келген жок туристтер. Анан ошол негизи мерим кечиресиз сизден мындай өзүнчө жеке консультация алса болобу бул салыктан тышкары? Албетте, мен силерге өзүмдүн электрондук адресин чыттап кетем. Биз предметно, точечно сиздин вопросторуңузду көтөрүп, мен өзүмдүн билим боюнча, адисим боюнча силерге расклад жазып берем. Кандай кылып биз налоговыйга чалып да билип сурап силер менен ошо жерлер тактап кетсек болот. Чоң рахмат сизге мерим. Сизге дагы рахмат сурооңуз үчүн. Анда көпчүлүктүн суроосу болот окшойт. Сиз электрондук почтаңызды СМС-га жазып койсоңуз, мерим мен анда кийинки СМС-ди окуп кетсем суроону. Жеке жактар үчүн 2000 сом, юридикалык жактар үчүн 5000 сом жоюлду беле мерим деп сурат. Суроону кайталап коеюнбу? Кайталап коесуздар, кечиресиздер. Жеке жактар үчүн 2000 сом, юридикалык жактар үчүн 5000 сом жоюлду беле? Жоюлдук беле? Жоюлду беле. Жоюлду беле. Жоюлдубу? Салык отчетторун бербеш үчүнбү? Мүмкүн катышуучубуз өзү тактап кетиши мүмкүн. Бул жерде 2 суроо турат да. Жеке жактар үчүн 2000 сом, юридикалык жактар үчүн 5000 сом жоюлдубу? Анан экинчи суроо, бул салык босогосу, бул налоговый порог 1000 сомдон башталабы? Жок, салык босогосу, салык деген босогосу деген жок. Бул босого НДСтин босогосу бар. 8 миллион сом. Надира, я извиняюсь, здесь жоюлду беле имеется в виду, отменили ли?
Говорится об отмену, да? Мен түшүндүм. Негизи 2019 жылдан баштап административ айыптар көйдө көтөрүлгөн. Мен наиболее, да, вот ошо кайсы биздин клиенттер болгон айыптарды жөнүндө айтып кетем, бирок айыптар өзүлөрү дагы ар кандай болот да. Өзүнүн административдик ответственности каралыша, бул айыптар да ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Аны өзүчө жеке карап, өзүнүн кандай штраф, кандай туура эмес кылганын карап туруп, анан административ кодекске карап ошону айтыш керек да, туураракчы. Рахмат. Катышуучулардан дагы суроолор болобу? Эгерде сиздер күткөн так жоопту ала билдиңизби? Азырынча суроо жок. Урматтуу катышуучулар, ишкерлер, силер ушу мен презентация абдан чектелген убакытка бергенге аракет кылдым, анткени өзүңөрдүн сурооңорго жооп бергенге көбүрөөк убакыт берейин деп айткан болчумун да, анткени суроолорду айтып берсеңер мага аябай жакшы, абдан жакшы болмок. Силердин тажрыйбаларың менен башка дагы иш ачуучу кишилер дагы ойлонуштуруп калат. Анткени суроолорду берсеңер жакшы болмок мага. Рахмат Мерим. Мен катышуучуларга эскерте кетсем, бүгүнкү биздин вебинар азыр жазылып жатат. Бул кийинки бунун видео жазуусун биз социалдык тармактарда биз башка катышуучулар менен дагы бөлүшөбүз. Эгерде катыша албай калган кишилер болсо, аларга андай мүмкүнчүлүктү дагы беребиз. Андан сырткары бир суроо келип калды. Курс ачсак патент алыш керекпи? Кандай? Курс ачсак патент алыш керекпи? Образование патент алыш керек, на преподавание патент бар. Рахмат. Кийинки суроо, швейный цехке салыктын түрү менен иштегенибиз бизге ыңгайлуу деп сурап атат. Кандай түрү менен иштегенге силерге ыңгайлуу? Швейный цехке салыктын түрү менен иштегенибиз бизге ыңгайлуу деп сурап атат. Ооба. Силер иштешиңер керек. Салык түрү менен, анткени ар бир швейный машинкага өзүнүн патент стоимости болот да. Алар эмнеге алар жакшы? Айтпайм, швейный бизнес бул экспортко даярдалган бизнес, и ошон үчүн силер иш кагаздарыңарды туура алышыңар керек. Эгерде силер мисалы үчүн көп башка организациялар, ПИК, USAID көп гранттарды берет. Алар гранттарга берилген үчүн силер салык төлөгөнүңөргө аябай аларга туура важный да, анткени и инвесторлорго эгерде силер 5 машинка менен жакшы оборотторду алып кетсеңер, дагы 5 машинка алайын десеңер, алар силердин иш кагаздарыңарды текшеришет, силердин жүгүртмөлөрүңөрдү текшеришет, салыкта мамилелериңерди, салык кызматкерлердин мамилелериңерди текшериш керек. Мындай официалдуу каттоодон өтүшүңөр керек. Бүт бизнес баштайын дегенде туура башташ керек. Салык жакта көп төлөйм деп калбашыңар керек, анткени эгерде туура салык, ыңгайлуу салыкты тандасаңар, силер справедливо төлөйсүңөр да салыктычы. Ошону айтып кетким келет да. Вопростор болсо, мен на связи, мен айтып берем, мага конкретный кайсы ишти баштайын деп айтсаңар, мен эң ыңгайлуу салык нерселерди айтып берем, кайсы жакты тандош керек. Рахмат Мерим, акыркы суроого кичине тактоочу сөз уланып кетти. Кайсы түрү менен дейт? Швейный цехке салыктын кайсы түрү менен иштегенибиз бизге ыңгайлуу? Патентте ошондой реестрда швейный деген бар. Аны салык сайтынан карасаңар болот. Ошол жерден суммасы канча болуп чыкканы айтылат да. Ош регионго өзүнчө, Бишкекке өзүнчө, Чуйская областька өзүнчө суммасы ар кандай да.
Рахмат. Биздин вебинарыбыз аяктап баратат. Азыр акыркы 3 суроону окуп кетсек, биринчиси, бизнес стили проект болсо рекламадан түшкөн каражатка да салык болобу дейт. Это бул эмеден кандай каттоодон, мисалы эгерде силер жеке чыгармачылык коом болсоңор, ооба салык төлөйсүңөр. Эгерде силер патент менен болсоңор, силер патент чейин эле төлөп коюшуңар керек болчу. Алдын ала. Анын өзүнүн жүгүртмөлөрүңөргө караша да, кандай. Мен полиграфия боюнча ачайын дедим эле деген суроо болуп атат. Эгерде силер жеке ишкер болсоңор, кичинекей полиграфия ачсаңар, силер патент менен иштесеңер болот. Эгерде чоң контракттарды алып, инвесторлорду алып келип, чоң оборудование алайын десеңер, силер андай жеке коом болуп ачылышыңар керек. Рахмат, Мерим. Суроолор бүттү. Азыр мен бардык катышуучуларды баалоо формасынан азыр чатка жөнөттүм. Ушул форма аркылуу өтүп, ошо шилтеме аркылуу өтүп, биздин бүгүнкү вебинарды канчалык силерге пайдалуу болгондугуну баалап кетсеңиздер жана сунуштар болсо, биз аябай ыраазы болот элек. Мерим, сизге чоң рахмат. Аябай пайдалуу вебинар болду деп ойлойм. Катышуучуларда дагы эгерде кандайдыр сунуштар болсо, биз ушул форма аркылуу дагы биз сизге жеткиребиз. Мага кызыктуу болмок, мен айтып кетсеңер кайсы. Рахмат. Сиздин почта адресиңизди жазыңыз, Сураныч деген катышуучулардан суранычы болуп жатат. Сейчас. Урматтуу катышуучулар, Мерим өзүнүн электрондук почтасын жазганга чейин Сураныч бардыгыңар бүгүнкү баалоо формасыны толтуруп беришиңиздерди суранабыз. Сизге чоң рахмат деп ыраазычылыгын билдирип жатышат. Уруксат берсеңиз, мен да бир ыраазычылык берип кетейин деп айттым эле. Мерим, сизге рахмат убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Биз мына компаниядын атыбыздан сизге ыраазычылык, Даниярдан, Айгеримден. И так. Чатка жиберебиз. Эстип алыңыздар, скриншот кылып алыңыздар. Урматтуу катышуучулар, Меримдин электрондук почтасы чатка жиберилди. Эгерде жеке сурооңуздар болсо, жеке кайрылсаңыздар болот. Чоң рахмат баарыңарга бүгүнкү ажыраткан убактыңар үчүн. Силерге ийгиликтерди каалайбыз. Тынч болуңар. Рахмат сиздерге. Пик организацияга рахмат, мүмкүнчүлүк бергенге. Менин тажрыйбамды бөлүшкөнгө. Суроолор болсо, мен абдан кубанычта болом. Баарына айтып бергенге. Силер өзүңөрдүн оценкаңарды берсеңер, мага жакшы болот эле. Чоң рахмат, Мерим.